Karayanka болот, жашы канчада дебесиздерби? Азыр мен жашын айтам, сиздер вау дейсиздер. Гүлем мамаң кала? Қалды дедім ғой. Апасы құшақтаса қайра чарчап қалам ушаклардан. Улақ болуп аткандар резки токтоду дагы даңгана баштап кетсе болобу бай улакта. Сүйінілсің халышасыңдай, жас бен жардымындай, манайың ачын қарылышымай, сүйгіл сенде сезілек, сүйінілсің халышасыңдай, сенден алыс кете албай, аңсайын саған ашығамынай, сенден сүйі тараған, сүйінілсің халышасыңдай. Нина эже, проходите, пожалуйста. Рахмат. Болды, hem тарақтата өрбегілі. Мұны аяш деймін де, Нина ежені Кореянка болот, жашы қанчада дебесіздерби? Азыр мен жашын айтам, сіздер вау дейсіздер. Нина же ушул турушта 62 жашта туғандар. С Новым годом! Вы меня мат. Одноклассница, да? Вы Кореянка, да? 62 жашта туғандар. Биздеги 62-деги апаларды көрсөң, кандай ортак деп экөө сүйлөшүп алса элестетсеңиз. Мына жинди болуп калганмы дейт да мына. Нина жа ишиңизге ийгилик, оорубаңыз, чарчабаңыз. Ушул өзүмүн ден соолугум үчүн деп айта турган максат ушул бийчилер менен кошулуп бийлеп жүрөт тугандар. Буга да өзүнчө бир мындай бир шык керек, же өзүнчө бир мындай эргүү дейбизби, кыскасы Нина жа ишиңизге ийгилик. Эң кызыгы бойдок. Нерде кишилер барбы? Бойдак кишилер барбы? Эми сизге ылайык кишилер нерде бүтүлө барбы? Сиз ушу турушта деле 40 жаштагы жигитке тийип алсаңыз болот. Ишиңизге ийгилик, оорубаңыз. Нина же, рахмат. Бар болуңуз. Сеул, жумсак. Мына мусор жыттанып кетти, мусор таштаганы чыккан менен. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, сиздерди Ноорuz майрамына карата 21, 22, 23 март күндөрү Ош улуттук кыргыз драм театрында Куудул пародист Ырчы Канат Шанаевден «Чал болуп канат күлдүрөт, кыз келинди сүйдүрөт» аттуу жаңы программадагы концертине чакырат. Концертте коштогондор Ой-Тобо Куудулдар тобу жана эстрада жылдыздары. Жакшына карасам күзгүген мойнуңуз үлгүр. Эскертүү, бактылуу орундукка Канат Шанаевден автоунаа белекке берилет. Эже сиз каяша сүйлөгөнгө окшобойсузбу сиз эми? Ушул эле концерт 24 март күнү Манас шаарынын Барпы театрында болот. Башталышы саат 19:00-дө. Билет баасы 1000 сом. Шашылыңыздар, билеттер театрдын кассаларында сатылууда. Сурап билүү телефондору 0770 30 95 78. Канат Шанаевдин концертинен автоунаа белекке алып кетиңиз. Күтөм сени, сүйөм сени, мен күндө сагынып, билем бир Вай, спасибо, вай, кызымке пешенең тос, пешенең. Бетиңи тос, мен онарам тос, бетиңи аркы бетиңи тос. Пешенеңи тос. Башыңы тос, башыңы. Карактап кой, мени да кой. Ким кызсың сен? Гүләнім. Кимин? Гүләнім. Гүләнім? Уй, чачың гүлдөп кетиптир го кызым, а? Кече кар жаганда калып кеттиңби эмне эшикте? Муну ким берди? Гүләм мамам. Гүлем мамаң? Гүлем мама. Гүлем мамасы каякта элеңиз? Кана Гүлем мамасы? Қалды. Қалды. Калдыбы? Папаң каякта? Ол үйде. Сен өзүң келдиңби? Жоқ, апаларым мені. Гүлем мамаң кала? Қалды дедім ғой. Наны ким берди? Ошо Гүләм мамам. Ой, рахмат кызым, өмүрүң узун болсун, а? Мени тааныйсыңбы? Ооба. Мен киммин? Канат Шанаев. Ой, молодец.
Qanchaga chiqding? 6 6. Ömürüң uzun bolsun, oorubagына. Окуйсуңбу же эмдиги жылы? okuyor. Qanchada? 1'de. Barakarsın bersin ha. Emdigi жылы 5'te okuysunbu? Ova. Rahmat kızım, baraver, rahmat. Gülya, rahmat, spasiba. Buna em gülді мен eneme verdim, mağa vergenler tura düşünüңüzдөр. Себеби мен bunu aparıp Aravanskiga sata bilem ne. Bir enemi suyuntip ketkenim yaxşı da. Nerede eң ulugан abda bir görman apalardan kim var buna gül. Buna mağa gül vergenler rahmat. Sizlerden kavuladım, razı olunuzlar. Bar o yaka girgenden görmeyizler ne kılışımızda. Ona jetinde rahmet kılat kız bizlarına. Sen şimdi şu apama ver neme durus. Şerden ırgıtpay aparıp ver. Kızlar şistriydi. Kız bala atağa güyümdü oladı eken. Tora güyümdüken neden bildim aytayım be. Eң kişine kızım 5 yaşta uktap kalsamça bana uyga gireverişte trapka var go put açırgıç. Oşonu olsa ya Müslüm ap kelip cevap koydu tamacım. Yaman güyümdü. Түнгі saat 3'e чейин күтүп турат. Көчөдөн үйгө келбей эч тассам, ата деп бардыгы оптум келет да, басып калат, кучактап калат. Ой, чарчаганым басылып кетет. Апасы кучактаса кайра чарчап калам ушаклардан. О, баткенге түшкөм өзүм, яман түшкөм. Кайненем мени өтө жакшы көрөт. Сүлүктүгө 1 жылда бир барабыз да. Барганда кайненем апам бежарап, наруу басып, бери басып, путурап, мес татаппай калат отургузганга меничи. Туруп келе берем, не кылышым билбейсиң. О, аман чабал. Кайненең менен зуалаң бир чыксын деген шабатастар берме? Ayalım törөсө роддомго киргизип калган. Азыр эме карантинден кийин ал мыйзамды алып коюптур, бирок мен алиге кызды болгон сайын 2 жолу киргенмин да роддомго. Вай, төрөш энеңин оюну эмес экен эркектер. Төрөшчү şu аял наркы дүйнө менен берки дүйнөнүн ортосунда турат экен. Көргөн киши катары айтып атам айтып. Ким бар мына жерде кишилер барбы аялы төрөгөндө кирген кишилер барбы? Кирдиңизби? Кандай экен? Мен айткандай, ой, разымын дейт. Эми түшүнгөн адамга разымын дейт экенсиң. Аял киши бирди төрөсө, ошо төрөгөнгө чейинки күнөөлөрү ар болот экен. Кайра күнөө кылат экен, кайра биттен төрөп койсо ошо менен. Чын? Ошон үчүн улуу мундагылар барал күнөөнү битте чууп коелу деп төрөп алыңыздар. Роддомдун сыртында жүрсөм бир аксакал гүл кармап көтөрүп жүрүптүр да. Ата, келиңизди көргөнү келдиңизби, кызыңыздыбы десем, кемпирден эле кабар алганы келдим балам. Энем төрөп атабы десем, эмне бизге болбойбу экен. Кемпир деп кыйкырды да энебиз, шусур экен. Ушул жерге чейин келдиң, улуу кызбы, кете бер ичиме жел толуп калган экен, элиңди көрөйүн. Улакка чакырып калды, сорун беребиз дегенден улакка бардым. Мен бала болуп бул дүйнөгө жаралып ишенесиздерби? Өмүрүмдө бир атка же улакка кызыккан эмесмин да. Клянусь Богом, өмүрү түшүнбөйм да. Улак күйөрмандары барбы? Мына ат билген улак күйөрмандары барбы бу жерде? Улак күйөрмандары. Улак. Мен мына унчукпай отурган апалардын катарына кошулам. Улакка мен да кызыкпаймын. Улакты көрүп опшум крышам кетип калды. Айылга түшөрү менен эле ошол жерде болуп атат деп мындай карасам биз дөңдө турабыз. Сайда улак болуп атат эми, жүздөй ат. Мен таң калган жерим ат менен о атты минген палван бар го, экөө окшошуп кетет экен. Бирдей жыят экен мынтипчи. Üstünde parlam ынжия камчы менен чабат экен. Ылдыйда ат баягы топко кирем деп алда ынжыйып алып мындай кылат экен атчы. Кадимкидей адамга окшош экен атчы. Монтет ынтылат. Башка чабат. Атты башка чапканга болбойт экен да камчы менен. Ол мойнларында урат экен, эми алиги палвандагы эмоциянын үстүндө атты башка чапты эле, ат кадимкидей ээсин карады да, эмне дегенсиң. Ынжыйды эле башка чабынба дегенсип карады. Болбойт экен. О, нар жакка барсам 2-3 ат отуруптур. 3 деп коем да, 2 ат кадимкидей сүйлөшүп отуруптур. Не болду десе, башка чабат элең бурайын кайра эле. Сенчи десе, такам чыгып кетти мынаңар. Пайпак кийгизип коет экен атка.
çotki paypaklar kiyip alып аттар сонун жүрөт экен. Эң таң калган жерим телешканын үстүнө чыктык, айрда аппаратура бар, микрофондо баягы кайсы палван келсе ошого сорун берет экен. Жаңарыктын палваны паланча мындай деген аты менен сорун таштады. Паланчанын атынан $100 же бир тай, же бир кой дейт экен. Эң кызык жери телешканын үстүндө турабыз, микрофондо сүйлөп атышат, жанында карап турам. О, нар жактан бир ат минген палван наразы болду ошойт. Судья намыла, ничесине болуп калды. Деп атты минге коюп, ошо толпаны жарып кирип атат да, бери көздөйчү. Биракта микрофондон сүйлөп аткан ал алып барчу. Телешкага жакындаба, ток тебет. Көрсө туугандар ат баягы токтон өлөт экен да. Ишенесиздер, токко болбогон токко ат өлөт экен. Ишемесеңиздер, любойнан сураңыздар. Мына зажигалка турат го, ушул зажигалканын тогуна дагы ат өлөт экен. Баягы наразы болуп, башынан болсун наразыбыз деп минге коюп чагып келет эле, токтонолор, аты дагы токтоп келип, телешкага тийди эле, ток тепти. Ат 3 метр көтөрүлүп түштү. Өлдү, ат өлдү. Улак болуп аткандар риски токтоду дагы даңгене баштап кетсе болобу бай улакта. Мага 2 кило, мага 4 кило, мага бере берсең мен улакты унутуп көрсө ошол улактагы эң күчтүү кыйын ат өлүп калган экен. Мынтык менен келди го ээси 1 сааттан кийин тез атымды төлөп бер депчи. Буну душмандарга айтпаш керек экен туугандар. Душмандарга айтсаң биз атка ишенип биз улакка барабыз, атка ишенип канча жүктөрдү ташыйбыз, атка ишенип даже найзаларды алып илгери ата бабаларыбыз ат менен согушка барган го. Душмандарга зажигалка атты өлтүрөт экен дебеңиздер. Душмандарга барсаң 1000 та зажигалка менен душмандар турса болду, аттар токтойт дагы зажигалкалары бар экен. Кайттык балдар деп ат кетип калса жаман ийдем деп ойлойт. Мен Кыргыздын дагы бир жерине таң калдым. Кыргыз болуп кеткениме ушунчалык Кудайга миллиард марта шүгүр келтирүүдүм. Эмне дегенде туугандар, кыргыздардагыдай дух жок экен да. Кыргызды эгер мынтыгы бомбасы жок болсо, ат менен өмүрү бирөөсү дагы жеңе албайт. Ишенебиңиздер. Кыргыз болгонума сыймыктанып кеттим. Кыргыз боюнча калайлы туугандар, бар болуңуздар. Менимче, адам ата дагы кыргыз болсо керек эле. Себеби адам атаны дагы бейишке киргизип, обойне өкөнү. Алманы коюп, мунаны жебе, өлөсүн, жебе десе болду деп атып айтып турса кылган. Кеткенден алманы жеген ана мына дүйнөгө кубала берген да. Адам ата кыргыз болгон деген дагы бир себеби бар. Себеби адам деген сөздү кыргыз гана айтат экен да, адам деп. Ошон үчүн адам ата кыргызбы деп ойлойм. Келдиңиздерби? Елеге шорба тарткыла. Мына жанындагыларга аш бергиле, бул эне шорба ичелек байтар. Мына мусор жыттанып кетип, мусор таштаганы чыккан менен. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, сиздерди Нооруз майрамына карата 21, 22, 23 март күндөрү Ош улуттук кыргыз драм театрында куудул пародист Ырчы Канат Шанаевден «Чал болуп канат күлдүрөт, кыз келинди сүйдүрөт» аттуу жаңы программадагы концертине чакырат. О менин күнүм. Концертте коштогондор ой-тоо куудулдар тобу жана эстрада жылдыздары. Жакшына карасам күзгүген мойнуңуз үлгүр. Эскертүү, бактылуу орундукка Канат Шанаевден автоунаа белекке берилет. Эже сиз каяша сүйлөгөнгө окшобойсузбу сиз эми? Ушул эле концерт 24 март күнү Манас шаарынын Барпы театрында болот. Башталышы саат 19:00. Билет баасы 1000 сом. Шашылыңыздар, билеттер театрдын кассаларында сатылууда. Сурап билүү телефондору 0770 30 95 78. Канат Шанаевдин концертинен автоунаа белекке алып кетиңиз. Күтөм сени, сүйөм сени мен.